Ассаламу алейкум жигиттер. Видеороликти көрөрдүн алдында бир-эки информация. Бул видеоролик конкурстун жыйынтыгын чыгарам. Экинчиси болсо жаңы жылдагы эң биринчи смена 1 январь күнү иштеген. Анан үчүнчү информация болсо, мисалы роликти көрүп атканда лайк басып атпайсыңарбы? Меники лайк где-то примерно 400дөн 600гө чейин барат да. Ошол бир лайкты 1 рубль кылып эсептейли. Мисалы ушул роликтен 500 лайк болсо 500 рубль болот да. Анан кийин видеону көргөндөн кийин комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди сөзсүз түрдө жазып коюңуз. Анткени ошол комментарийдин арасынан рандомный түрдө бир комментарийди тандап туруп, анан ошол адамдын картасына канча лайк болсо ушул видеодо ошончо рубль кылып которобуз. Мисалы 500 лайк алса, эмки видеороликте жыйынтыгын чыгарып туруп 500 рубль ошол адамга которуп жиберебиз. Мисалы таксиде иштесеңер, интернетиңер төлөп койсоңор болот 500 рубльга, же болбосо омывайка алып койсоңор болот, же болбосо обед кылып койсоңор болот. Эми мен деле бир байдын баласы эмесмин, бирок каналдын өсүшүнө мындай кичине кызыктуураак болуш үчүн ушундай нерсе киргизейин деп чечтим. Анан кийин таксопарк боюнча таксопарк пилот бардык видеороликтердин спонсору. Менин атыман кошулсаңар, жаңы промокод билесиңер, Табелов январь деп жазсаңар, январьдын аягына чейин 1% комиссия менен иштейсиңер. Бардык парктагыдай эле моментальный выплатасы бар, заправка таксометри бар, Москвадан бөлөк региондордон смена сатып алсаңар болот. Эгерде Яндекстен блокировка кылып калсаңар, City Mobile'га кошулсаңар болот. Чыгылса City Mobile'га да кошот, Яндекстин бардык тарифтерине кошот. Таксопарк, такси пилот. Кеттик анда эмесе, роликти узартпай 1 январдагы сменаны көрөбүз. Всем, кто был со мной, когда я был внизу. Доброй ночи. Да, конечно. Регистрация, путевой, паспорт. На машину. Паспорт. Ссылочку дай мне, пожалуйста. Регистрация. Путевка. Ал. Выйди из машины. Ассаламу алейкум туугандар. Арттагы мигалканы байкадыңарбы, байкаган жоксуңарбы? Гаишниктер тосту, жаңы эле камераны дайындап видео тартайын деп аткам. Ошол менен азыр уже 45 минуттан бери отурам. Азыр бияктан буйруса чыгып алсам, анан кийин кененирээк айтып берем да эмне болгонун. Азыр бияк караңгы болуп дагы көрүнбөй атат жакшы. Досмотр, осмотр. Прям с Новым годом Москва деген жакта турат го. Короче, общий 1 саат. Азыр мындай чекеге токтоп туруп, заправкага жетип алайынчы, анан шашпай айтып берем. Туугандар, ГАИден кеттим. Эмне болду дебейсиңерби? Жумушка чыгып, үйдөгүлөрдү бир жака жеткирип коюш керек болчу. Ошолор жеткирип кайра келатып, шоссе энтузиасттан киргенде МКАДда турушат го постоянно, берке Роснефтин алдында, бывший BP. Ошол жерден тосуп, путевка, паспорт, регистрация бүт барын сурап, анан кийин
именно мен путевканы 1 айга бере алам да. Анан кийин бүгүн 31 эмеспи? Мен 30 именно 31 числонукун путевканы чыгарбаптыр да эмнегедир. Унутуп калганбы же 31 мен иштебейт дегенби чыгса түшүнүксүз да. Мен дагы бир ошибканы кайра кетирип эле датаны карабай эле 30 менен путевка толтуруп алып чыгып кетип калыптырмын да. Анан кийин ошо путевкаң туура эмес экен, ИПда экен, штраф жазылат, ар жак бу жакта экен, блин, аз дагы акчага эмедет турбайбы, сынап турбайбы, жумушка чыга элек жатып эле деп атсам, 5 штраф жазып берейин дейт. Мен бүгүн все-таки жаңы жыл келатат. Үйгө бартасың деп жумушка чыккантасың дейт. Ушу жаңы эле жумушка чыккам десем, анда 5 штраф жазып берейин деп, огнетушитель, аптечка, свет, нечитаемый номера деп 2000ге штраф жазып берди. 4 протоколго. Бирок где-то 1 сааттай турдум. Анан айтат, жөн эле путевкаң жаңы чыгарып албайт белең дейт. Анан айттым, по чесноку командир, ушундай болуп калыптыр, ситуация ушундай болуп калды. А так путевка деле бар. Тем более бүгүн азыр жумушка чыккан атсаң жаңы путевка чыгарып ал дейт. Блин, 12-ни күтүп турайын дедим. 12-ни күтүп турганда деле эми азыр түндө эме болот да, кайсы механик чыгармак элесен дейт. Эми өзүң көр, өзүң байка дейт да. Деп дагы жакшы ошондой эме менен кетип калдым. Штраф менен элечи, эч кандай акча да берген жокмун. Эме да кылган жокмун. Штраф мелкий штрафтар правома жазып берди. Анан сразу эле эсине чалып ушундай 31 числонун путевкасын чыгарбаптыр, сен ыргытып алган жоксуң дейт. Жок, тем более 2 путевка болсо мен кантип ыргытып алмак элем десем, хорошо сүйлөшө берчи, бүтүргөнгө аракет кыл дейт. Анан азыр чалып айттым, ушундай болду десем, хорошо штрафтарыңды мен төлөп коем деп айтты. Ушундай туугандар, жакшылап карагыла путевканы жакшылап карагыла. Машинаңарды көтөрүп кет. Эң жаманы машинаңарды көтөрүп кетет. Эң жакшысы жакшыга деле кирбейт го, акча бересиңер же болбосо ушундай штраф жазып берет. Историяга кирет да, бул деле правагачы. Дагы жакшы мындай мелкий штрафтарда штраф келер менен эле тиги ээси өзү төлөп салса. Ошондой жаңы эле ошо камераны бияка даже GoPro камераны кое элек болчумун. Ошо бир жерге заправкага барып токтоп, ошол жерден камераны күйгүзүп, жана видео регистратордун результаттарын чыгарып коеюн деп аткам, ким утту депчи. Туугандар, анан кийин айта кетчү нерсе, видеону толук көрбөгөндүн себебинен 19 заказ, 20 заказ кылдың, 13 миң иштедиң, 19 миң иштедиң, 10 миң иштедиң деп жазгандар өтө эле көп да. Мен смена сатып алган видеонун аяк жагында айткам, түнкү саат 3-төн баштап эртең мененки 7ге чейин иштеген жокмун, ушул нерсени эске алгыла депчи. Бир эмес 2 жолу кайталасам керек, калп айтпасам. Ошон үчүн силер видеону көрүп атканда башын көрүп, жана конкурс дегенди уктуңар да, ошону угуп туруп эле тарсылдатып жазып салдыңар да. Как обычно иштесем, обычный күнү иштеген күндө деле 2 саатта смена жабылат. Анан кийин жумуш жакшы болду дегенде саатына 1000ден айланып, 10 миң болсо да бир жөнүндө, бир 11 миң, 12 миң тегереги болсо. Анан 15 миң, 19 миң саатына 1,5 миңден айландырып жазып салгандар да болду да. Ошон үчүн туугандар, видеону түрдүрбөй, ушундай эми башка күндөрү түрдүрө берсеңер мейли. Именно конкурс кылып, розыгрыш кылып атканда түрдүрүп салдыңар да. Ошон үчүн аяк жагында мен информация бергем. Ишенбесеңер, кийинки видеону, мурдакы чыккан видеону кирип кайрадан көрсөңөр болот. Ошол жерде так маалымат айткам. Түнкү саат 3-төн баштап эртең мененки 7ге чейин иштеген жокмун деп. Общий заказ. Азыр мен мындай голословно айтсам дагы туура эмес болуп калат. Ошондуктан азыр таксометрге кирип туруп, заказ канча заказ, суммасы канча, бирок пробег 205 километр жүргөм. 205 километр. Анан аз заказ менен даже эгерде внимательно караган болсоңор, видеону внимательно көргөнүңөрдө, видеонун аягында регистраторду көрсөтүп атып, ошол жерден бир 2 секундага заработокты көрсөтүп өткөм да. 12ден кийинки именно.
12-ден кийинки заработок 6200 деп турат. Анан 12ге чейинкиси деле аз эле болчу да. Азыр ошону силерге көрсөтөм. 27-си түндө чыккам. 27-си 12ге чейин 4 заказ 2145 рубльга. Андан минус 1499 рубль смена барабар 646 рубль. 646 рубльга 12-ден кийин 6479 рубль плюс 6479 рубль барабар 7125 рубль иштептирмин. Ошондо 12 заказ 12-ден кийин анан кийин бир заказ кошулуптур 12-ге чейинки 496 рубль. Ошондо общий 7125 рубль 13 заказ. Бул жерден да көрсөтүп коеюн силерге. 27-си 20 саат кечки 10-дон 12 мүнөт өткөндө чыккан 1 2 3 4 заказ. 4 заказ 28-и 12-ден кийин. Ровно 12 заказ 6479 рубльга. Конкурстун жыйынтыгы. Мен азыр комментарийдин баардыгын окуп чыктым. Буга чейин жакын жазгандарды сразу скриншот кылып телефонго сактап коюп аткам. Анан кийин предварительно уже бир жеңүүчүнү аныктап аткам да. Ушул эң жакын жазыптыр депчи. Азыр комментарийге кирип дагы бир сыйра эң башынан баштап үстүнө чейин карап чыктым. Ошол жыйынтык менен азыр андан биринчи буга чейинки эң жакын жазган адамдарды айтып коеюн. Эсиңерден чыкпаса, общий заказ 13 заказ, сумма 7125 рубль. Мадара деген жазыптыр 8500 рубль 210 километр 15 заказ деп. Ичине жакыныраак Укан Самарбеков 8500 250 километр 15 заказ деп жазыптыр. Урмат Меделбеков 8000 рубль 200 километр 12 заказ. 7125 рубль болуп атат. Уже окшошураак да. Андан кийин муякта Гүлү Нумуратова деген эжеке жазыптыр. 150 километр 12 заказ 6000 рубль деп. Тоже жакыныраак. Азыр Кубайке чалып атты. Марсель Мурза Каримов 14 заказ 250 километр 7800 рубль. Бул дагы жакыныраак. Курбанбек Сатаров деген жазыптыр 200 километр 15 заказ 8000 рубль деп. Жеңүүчү барабан дырррт деп койгула. Бексултан Жуманазаров 7500 рубль 13 заказ 210 километр пробег деп жазыптыр. Эң жакын эле ушул экен жигиттер. Бексултан Жуманазаров 7500 рубль 13 заказ 210 километр. Реальный пробег 205 километр болчу. Заказ 13 заказ. Мен сменаны жапкан заказдарды эсептеген жокмун. Ал минуска кеткен да. 13 заказ кылгам, 205 километр жүргөм. Сумма болсо 7125. Ушул суммага эң жакын кылып жазган Бексултан Жуманазаров 7500 рубль 13 заказ 210 километр. Бексултан Жуманазаровду чын жүрөктөн куттуктайм. Эгерде көрүп жаткан болсоң, байланышка чыгып кой. Мен видео чыккандан кийин да комментарийдин алдына сага жазам. WhatsApp номерди информация о канале дегенге кирсең, ошол жерде WhatsApp номерим бар. Ошол жерге кирип жазып, анан эме деле Москвада эле болушуң керек деген ойдомун. Москвада болсоң, эгер Москвада болбосоң, биякта может жакындарың бар, иши кылса бир жолун таап колуңа тапшырып беребиз. Ошондой туугандар, розыгрыштын конкурстун жыйынтыгы 7500 рубль 13 заказ 210 километр пробег деп Бексултан Жуманазаров жеңүүчү болуп аныкталды. Эгерде туура эмес жыйынтык чыгарып койсом, комментарийди бир сыра өзүңөр кирип окуп чыксаңар болот. Эң жакын эле ушул экен. Калган жакын жазган адамдарды да белгилеп кеттим. Экрандан көрсөңүздөр керек мен окуп атканда. Ушундай туугандар. Конкурс бүттү, эми иштеш керек.
1 январь. Жаңа жыл келди, 2023 жыл. Путевканы окшоштурдук. 12 сааттык промокод бар. Ушул промокод менен ким самозанятый болсо, силерге 3 промокод берет 12 сааттан. Мага болсо 1 промокод. Ошондо бүгүн ушул промокодду иштетебиз. Так, саат 12-ден 37 минут өттү. Бүгүн воскресенье, 1 январь 2023 жыл. Жаңы жылда барыңыздарга ийгилик, ойлогон ой максаттарыңызга, тилеген тилектериңерге ушул жылда жетип алгыла буюрса. Биз болсо жумушту баштайбыз. Промокодду күйгүзөлү. Эртеңки саат 12:30 чейин иштеп көрөбүз. Центрге кирип, азыр трёшканын ичине киргенде смысл жок. МКАДка жакыныраак трёшканын сыртында иштеш керек. Линияга чыктым. Көрөбүз. Коэффициент 4,1 деп көрсөтүп атат. Сразу эле 2,04 менен берип атат. Кеттик анда эмесе. Пристегнуть ремень безопасности. Даже на заднем сиденье. Ой, какая у вас красота! Поездка по Яндекс.Навигатору Новым годом вас тоже. 24 минуты. Берингов проезды, дом 1. Корпус 2, правильно? Безопасности. Мы прямо сможем выехать? Заднее сиденье. Там шлагбаум просто. Там? Да. Около меня уже там так близко, что я пройду пешком. Нет, имеется в виду со двора. А здесь не знаю. Ничего не знаю. Тогда выеду, как А как заехал. вы сейчас въехаете? Ну, через лабиринт, блин. Я не смог заехать, там шлагбаум был. Ну, мне кажется, что там можно, это что-то сложное. И там, по-моему, через приложение открывают. Да, Не автоматически. не автоматически. Экинчи заказ бүтүрдүм. 1715. Биринчи заказ 946 болчу. Дедушканы алып келдим. Бирөө чакырып картасы менен, карта менен болчу. Жетсек 1700 рубль берип атат. Дедушка жөнүнө кой, бияка уже төлөп койду. Ким чакырды эле машинаны десем, хозяйка чакырган дейт. Разы болуп алып кетти. Биякта майрам го, майрам. Эмне? Бирдеке майрамбы бүгүн? Эмне? Элдин баары эле эшикте жүрөт го, салюттар атылып эле, гирляндаларды илип алышыптыр баары эле. Эмне болгон Москва? Бүгүн эмне? День города же эмне? Опа, второй Павловский переулок, блин. Центрге кирбей эле коюш керек негизичи. Центрде эчтеке деле жок да. Жок, центрге эмес, нормально берип атат. 1,72 коэффициент менен. 1,72. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. В итоге что они там? Оформили или как? Оштрафовали, блядь, фирму. Фирма заплатила. Они, блядь, сказали, заплати, идите нахуй. Я говорю, блядь, я его бросил в машину и ушел. Они звонили мне месяц, и я нахуй их посылал. И всё. Так, свет дай мне. Есть. Раз, два, Спасибо за поездку. 4. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Раз, Для два, улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. 3, 4. Держи, братан, 400 рублей. С Новым годом тебя. И вас. Спасибо. Откуда сам? Кыргызстан. Дай Бог здоровья. Да, взаимно. Доброй ночи.
сдача күтүп аттыбы же күткөн жокпу? Поездка 357 болчу. 400 рубль берип туруп спасибо деген, это значит то, что сдачи не надо, рахмат дегенде турабы. Бирок чыгып баратып мынтип мени карап сдача бербейсиңби деген сыяктуу сезилип кетти да магачы. Так, ладно, кеттик кийинки заказга. Жумуш жакшы эле болуп атат. 11 заказ кылып салып турмун. 11 заказ. Элестетсеңер, 11 заказ. 12,5 канча? Бирде баштадым беле, канчада биринчи заказ канчада алып турмун? Эми 12 заказ кылып турмун. 12 заказ кылып турмун. Ровно 12:40 баштап турмун жумушту. 12:40. Азыркы учурда 7577 рубль болуптур. Ошондо 12:40. Саатына даже 1200-1300 айланып атыптыр да. Жакшы эле. Жолдор вообще өлүп калыптыр. Тоңуп калган муз, асфальттын баары тешилип кеткен. Мен неге налог төлөп атам айтсаңар? Неге штрафтар төлөп атам? Жолдор жасасын деп төлөп атам да. Ты что, не забыли? Давай помогу. Шляпу сними, Новый год харам же все равно. Нехороший. Сен неге мынчалык ожоктон атасың я? Не жетпей атат айтсаң? Унчукпай койгон сайын көбүккөндөн көп эле артасың. Жемне 92 куюп койсом ошого тарынып характерин көрсөтүп атасың. Болбойт да. Саргартпай бензинди куюп атам полный бак десең полный бак. Убагында жууп атам. Тазалап атам. Эмне характерин көрсөтүп атасың мага? Тартпай эле өзүнчө эле. Ходовкаңда келип калганбы деп сезип атам да. Мынтип отурсаң мындай отношения менен экөөбүз алыска барбайбыз. Чырагым. Көп характерин көрсөтпөй, нормально иштеп атканда нормально жүрсүң. Жемне обязательно оборотты 3-төн чүрбөй тепкилеп коюлап башы көзүңөн көгала кетирбей айдаш керекпи сени? Кутурба. Укам. Канчанчы заказга кетип бардым, канчанчы? 18-чи заказга кетип бараптырмын. Ушундай дорлор жаман да, блин, сквозной выезд жокчу. Шомо кар сугробтун дагы бурула албайсың, артка берип, анан кийин разворот алышың дейт да. Саат ровно 8 болду. Ровно. 1 минута көп эмес, 1 минута кем эмес. 18-чи заказга саат 8. Кеттик, пол бинага кеттим. Балашихага келдим, Балашиха. Кутузовский проспекттен. Саат 11 болду. 11-ге 2 минута калды. Азыр Балашихадан жолдо келатып, дворга келатып уже. Күгүзсө Одинцовага берип салды го. Одинцовага Можайское шоссе 159. Туй. 65 километр 1 саат дейт. Барып көрөлчү, канчага берет экен. Бияка жаман арзанга келдим, 959 рубльга. Тоже где-то 50 минутада. Яндекске айттым, ука мындай болбойт да. Не кылганың бул десем. Чыдап тур дейт. Жакында мындан да арзан заказдар берем дейт. Наличный или перевод? Наличный, по-моему. 1719.
той номере звоните? А? Номер. Какой номер? Узбек. Спасибо за поездку. Кыргыз. Пожалуйста, убедитесь, что вы Номер не оставили в телефона, автомобиле да. свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. А как рублей, да? 500 осталось. 500, да? Да. Еще 19 рублей. Не, нормально. А как там намаз сделали? Истыковый. Бара кажу. Бир миң 719 рубльга келдим. Келип туруп чарчап калдым уже. Москвада коэффициенттер күйүп атыптыр. Уже сменам бүтөрүнө 36 минутта калды. Азыр домойду күйгүзүп койдум. Чарчап калдым. Чарчап калдым. Одинцоводан эмеге келип алдым, Савеловский вокзал жака. Келип азыр ровно саат 12:34 болуп атпайбы? Мен сменам 12:36да бүтмөк. Уже бүтөйүн деп калганда 2.27 коэффициент менен заказ алып алдым. Эмеге Восточный авто өтүп кете жаздым, Сергейден сүйлөшөм да деп. Восточный вокзалга 2.27 коэффициент менен. Последний заказ бүгүнкү күндүн последний заказы болот да, буюрса. Азыр заказ отменен деп эле калбаса. Не болуп атат бул? Навигатор ичине как будто эме болуп атамбы? Таксиге жаңы чыккандай болуп элечи, повороттордон өтүп кетип эле. Уят арген, уят мындай кылган болбойт. Так. Азыр Восточныйга таштасам, анан кийин 21 минута дейт. Как раз эме менен СВХ менен кайра СВХ менен үйдү көздөйт. Ошо менен смена бүтөт. Жаңы жылдагы 2023 жылдагы эң биринчи сменалардын бири. Былтыр деп уже тантырай баштадым мен уже чарчаганданчы. Ладно. Заказды бүтүрүп анан кайра экен. Всё, жигиттер, последний заказ таштадым Восточный автовокзалга. Линияда ровно 12 саат 20 минута 25 заказ 18301 рубльга. Километраж боюнча одометрди скидывать этпей калып, но бензиндин расходу боюнча примерно 500 километр жүрдүм. Дагы бир жаңылык 1 январдан баштап, бүгүндөн баштап СВХ платный болуп калыптыр. Транзитный номерлерге, анан кийин Московский областтан бөлөк региондорго платный болот экен. Анан толугураак маалымат алып көргүлө, анткени менде 2 случай болду. Яндекстин клиентский приложение менен такси чакырып атканда платныйды, жана Шереметьевого чакырганда эле ошондой болуп платный болуп предлагать этип атат да. Анан кийин могу последний заказды алып келсем, приложениеден айтып атат, пассажир выбрал путь по платной дороге депчи. По пути пассажир сам оплатит за платную дорогу у шлагбаума депчи, хотя СВХда эме жок, шлагбаум эч кандай эчтеке жок. Бул Яндекс кичине көйүнтүп атат го деп ойлоп атам менчи. Заранее эле киргизип салыпчы. Анан кийин Google'га кирип эле ошактан толук маалымат алып тактап алгыла. Дагы кандай жаңылыктар? Такси боюнча эмне жаңылыктар бар? Пока жаңылыктардан ушулар эле экен мен билгендерден. Анан кийин 2023 жаңы жылда биринчи смена прям 1 январда чыктым 12:36да. Ошондой жигиттер 25 заказ 18348 рубльбы мен бияка экранга чыгарып коем. Пробег боюнча 500 км. Анан кийин туугандар, видеону көргөндөрдүн 90% каналга катта албай көрөт экенсиңер. Ошондуктан кичине поддержка берип, комментарий жазып, каналга катта алып,
лайктан басып, что лайктар азайып кетти. Видео жакпай бартабы, же кызыксыз болуп бартабы. Эми мындай кызыктуу кылып тарта албайсың дагы да. Анткени биздин жумушта өзүңөр билесиңер, бир күн кызыктуу пассажирлар отурат, бир күнү тихо, спокойно болот. Анан кийин жалаң эле ошондой ситуацияларды издеп жүрө албайм да. Же болбосо постановочный роликтерди тарта албайсың, тартканга да болбойт. Өтпөйт да ал элгеч. Ошондуктан бир күн болбосо да бир күнү кандайдыр бир силерге пайдалуу бир маалымат берип калышым мүмкүн. Ошондуктан каналга катталганды унутпагыла, колдон келсе колокольчикти басып койгула. Дагы кандай болду го дейм. Ошондой жигиттер, кийинки видеороликтен көрүшкөнгө чейин салам алейкум. Мен үйгө келип калдым, жатып эс алып, бүгүн кечинде кайрыга чыгам. 9-на чейин иштеш керек. Пока жумуш бар да.